Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Ден соолук программасы өз көрсөтүүлөрүн улантат. Буга чейинки көрсөтүүбүздө биз сиздерге айтып кеткендей эле, омикрон штаммы боюнча бүгүн маалымат алып берүүгө аракет кылабыз. Деги эле анын алгачкы белгилери кандай, кантип сактанышыбыз керек деген сыяктуу суроолорго жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Ал эми мен сиздердин эсиңиздерге сала кетейин. Мындан ары биздин көрсөтүүбүздө атайын WhatsApp номерлерибиз дагы иштейт. Эгерде сиз кайсыдыр бир оору жөнүндө көбүрөөк маалымат алууну кааласаңыз, бизге өзүңүздүн суроолоруңуздарды жазып жиберсеңиздер болот. Ал эми биз сиздерге жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Ал эми бүгүнкү омикрон штаммы боюнча атайын бизге кенен айтып берүү үчүн коногубуз келген. Тааныштыра кетсем, Рома Ураимов, Жалал Абад областык санепид көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алгач эле ошол омикрон штаммынын бүгүнкү күндө Жалал Абад облусундагы абалы боюнча билип алалы. Бүгүнкү күндө бизде Жалал Абад облусунун аймагында бул жанагы секвенирование кылып коет. Ошол штаммдардын кайсы штамм экенин аныктоочу бизде аппарат жоктугуна байланыштуу биз эгерде күмөндөлгөн учурда Бишкекке жиберебиз. Бишкектен мындай тастап берет ошол омикрон штамм экенин. Бирок биз жанагы бизде тасталганы вирус бар же жок экенин тастап берген гана лабораториябыз бар. Ал эми ошол штаммдарга чейин изилдей турган биздин лабораториябыз жок десек болот. Ал эми омикрон штаммы боюнча айта турган болсок, бул жанагы коронавирустун жаңы өзүнүн жанагы эмесин структурасын өзгөрткөн вирус болуп эсептелинет. Буга чейинки жанагы дельтага, альфага салыштырмалуу мында жанагы вирустар салыштырмалуу бат таркайт. Андан сырткары жанагындай буга чейинки дельта, альфа штаммдарында өпкөнүн жанагы төмөнкү жактагы дем алуу жолдорун жабыркаткан болсо, ал эми омикрон штаммында бул негизинен жогорку дем алуу жолдорун жанагы жабыркатат. Мында жанагы тамак оору болушу мүмкүн. Айрымдарда тамак тышуудагы жанагы грипптин жана буга чейинки сасык тумоонун симптомдору болушу мүмкүн жарандарда. Анан жанагындай мисалы сасык тумоодо бизде жөтөл чүчкүрүү болот. Анан ушу мурдунан суу куюлду. Ал эми омикрон штаммында мындайча айтканда бул курук жөтөл. Анан ушул мурундан суу куюлбайт, бирок мурун бүтүс болот сөзсүз. Баш оору, жана булчуңдары, эт булчуңдары оору, сөөктөр оору, ушундай белгилери пайда болот. Ал эми сасык тумоодо мындай жанагы курук жөтөл болбойт, билесиздер. Баары жалпы ооруп келгенбиз ушу сасык тумоо менен. Анда жана эт булчуңдары, сөөктөрү мындай чире туруп атпайт. Ал эми омикрон штаммында мына ушул белгилер пайда болот. Алгачкы белгилери мына ушулар десек. Анан дагы баягы азыр мисалы эл арасында баягы температура чыгып, ушундай ылаңдар дагы жүрүп жатат да, грипп менен биргеликте эле. Ошол температура чыгуу же болбосо жөтөл же башка нерсе жок, жөн гана температура чыгуу дагы омикрондун бир белгилеринин бири болушу мүмкүнбү? Бул жерден эгерде адамда кандайдыр бир температура болгондо биринчи очередь ал ошол обучалануу керек адам өз алдынча. Себеби ал качалык обучаланбаган сайын ал ошончолук эгерде кандайдыр анда бир эле коронавирус эмес, сасык тумоодагы вирустары болушу мүмкүн. Ал ошону да таркатуучу болуп калат. Ошондуктан оорунун булагы болуп калбастан, таркатуучу болуп калбастан обучаланып туруусу. Эгерде ошол жерден жанагы онлайн аркылуу ошо өзүнүн үй бүлө дарыгер тобунун кеп кеңешин алуусу, ал дайындап берген дары-дармектерди алуусу, бул жанагы эффективдүү эмени берет десек болот да, жыйынтыкты. Ал эми өз алдынча дарылануусу бул жанагы бизде ушундай көпчүлүк жарандарыбызда бул салтка айланып калган, өз алдынча дарылануу. Буга чейин ушунун баарын ичкенде айыгып кеткен деген түшүнүктөр көп. Ошондуктан айтар элек, өз алдынча дарыланбастан телефон аркылуу болсо дагы семейный врачтарга чалып, кеп кеңешин алып, ошого тиешелүү дары-дармектерди дайындатып алса болот. Ал эми ушул омикрон боюнча азыр эл арасында кандай иштерди алып барып жатасыздар? Бүгүнкү күндө биз бул омикрон штаммы жанагы бизге сырттан келүүчү болуп эсептелгендиктен, ошол Кыргызстанга кирип келген ар бир жаран ошо кирип келерден алдын 48 саат ичинде ошо ПЦР тест тапшырып, ошонун тест жыйынтыгы менен кирип келишет. Ошо менен биринчиден көзөмөлдөмө кылынат. Андан сырткары эгерде ал ошол жана таза результат менен кирип келет, бирок 2 жума ичинде кандайдыр бир оорунун белгилери пайда болсо, ал адамдардын сөзсүз ПЦР анализ алынат кайрадан. Эгерде ошондон жанагындай вирус бар экени аныкталган болсо, анда биз аны Бишкекке жанагы штаммын аныктоого жиберебиз. Ошол жерден бизден аныктап берилет.
Азыр биздин атайын мына ошол омикрон штаммын биздин жашоочуларыбыз канчалык деңгээлде билет деген суроо узатканбыз көрүүчүлөрүбүзгө. Мына ошону көрүп алалы, андан ары көрсөтүүбүздү улантабыз. Анда урматтуу көрүүчүлөр, азыр Жалал Абад шаарынын тургундарына атайын кайрылуу суроо салганбыз. Мына ошол омикрон боюнча канчалык деңгээлде маалыматы бар, мына ошону көрүп алгандан кийин биз өз көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Ал оору мындай прям вирусқа окшош эмес, мындай. Ал моментте жукса, сразу дам сезбей андай болбойт. Температурасы көтөрүш мүмкүн. Бирок эң башкысы ар бирибиз өзүбүзгө сактансак болот. Bunun симптому көп деле байкалбайт экен, адамга тест чыгат экен. Менин маалыматым жок. Азыр бул дүйнө боюнча өтө тез тарап жаткан оорулардын бири болуп атат. Мындай ал мындай адамга жугушу тез экен да. Температура кылып тез эле жаткызып экен да адамдычы. Анан кийин ал үчүн биз өзүбүздүн гигиенаны сакташыбыз керек, антисептик жаныбызда сөзсүз болуш керек, маска болуш керек. Андан сырткары жашылча жемиштерди көп жеш керек да. Иммунитетти караш керек. Жок, андай боюнча маалыматым жок. Температура, тамак кычышы боюнча, анан кийин көздө деле бир мындай кызарып пайда болот экен да. Урматтуу көрүүчү, эгерде катарыбызга жаңыдан гана кошулган болсоңуз, дагы бир ирет сиздерге эскерте кетели. Бүгүн биз омикрон штаммы боюнча кеп куруп жатабыз. Деги эле бул оорудан кантип сактануубуз керек? Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусундагы абал кандай? Деги эле мына ушул ооруга болгон атайын суроолор дагы келген бизге. Мына ушул суроолорго жооп алып беребиз. Андыктан бизден алыстабаңыздар демекчибиз. Мына негизи алдын алуу жакшы деп айтып коебуз го. Чындыгында эле баягы санитардык абалды сактаңыз деп айтылып келип жатат. Андан сырткары дагы кантип ооруга кабылып калбаш үчүн кантип алдын алсак болот? Андан сырткары бүгүнкү күндө биз айтып келдик, жана эмдөө боюнча эң биринчиден бул спецификалык жолдо эсептелинет. Эгерде эмдөө алган болсо, ал жаранда оору жукпайт. Эгерде жукса дагы жеңил өтөт. Айрымдарда жанагындай орточо оор болушу мүмкүн, бирок жанагындай өтө оор абалга алып келбейт деп эсептейбиз. Буга чейин жана бизде алда дарыланып жаткандардын көпчүлүгү ошо 80% чейинкилери бул эмдөөдөн албагандар. 20% алса дагы алардын оорусу орто, мындай жеңил. Мындай өтө оор абалда түшкөндөр жок. Ошондуктан жарандар айтып кетерлик, биз эгерде сиздер алсаңыздар, мындай өтө оор абалга кабылбайсыздар. Орто абал менен мындай ооруш мүмкүн жаран. Бирок ал жерден бул ошол адамдын жанагы өрт жаштарына карай жараша болот. Жашына дагы жараша болуп калышы мүмкүн. Мисалы жаш уулууларга оорураак болуп калтабы же кандай? Негизинен ошо оор учурлар ушул жанагы пенсия урагандагы жарандар десек болот. Андан сырткары жанагы организмде кандайдыр бир өнөкөт оорулары бар. Айрымдарыныкы кан басымы постоянно жогору жүргөн болсо, кээ бирлери ошол кант диабети менен жабыркагандар. Дагы айрымдары ошол кандайдыр бир өнөкөт жанагы бөйрөгүндө кандайдыр бир же боорунда бир өнөкөт оорулары бар. Ошонун натыйжасында ошол оору мындай жакында оор абалга алып келип атат десек болот. Негизи илдет баягы биринчи башталганда, ушул эмдөө алгандан баш тарткандар дагы аябай көп болгон. Бүгүнкү күндө менимче жакшырып эле калды окшойт. Ушул эмдөө боюнча дагы токтоло кетпейлиби? Азыр элдер эмдөөнү кандай алып жатат? Дагы деле барбы баш тарткандар же өздөрүнүн каалоосу менен келгендер көбүрөөкпү? Ошол эле учурда вакцинанын бүгүнкү күндө биздин Жалал Абад облусунда канча түрү бар? Вакцина айтып болсок, алгач жаңы башталганда көпчүлүк жарандар жанагы баш тартуулар болгон. Ошол менен катар ал жерден соц тармактарга тараган жана өзүңөргө маалым болгон фейковый маалыматтар дагы бир топ тоскоолдук кылган десек болот. Бирок алар менен ошол эл менен түзмө-түз иштеп, аларга түшүнүү иштерин жүргүзүп, бүгүнкү күндө аларда маалымат бар десек болот. Алдыркы учурда ошо 1,5 миңге чейин жаран күнүнө келип алып атат. Булар ошол өз каалоосу менен келип, эч бир мындай мажбур түрдө алынбаган. Булар да уже түшүнүк болуп калды десек болот, келишет, вакцина алышат. Андан сырткары бизде азыр ушу декабрь айынан баштап 3-чү дозага жанагындай башталган. Бустерный доза деп коет. Ошо 2 дозаны алган жарандар 3-чү дозаны ревакцинация этип алдыркынга. Мында биз жанагы организмдеги антиталаны ошол темпте сактап калууга чоң мындай өбөлгө болот десек болот да. Ошондуктан бир эле аерден медицина кызматкерлери эмес, жөнөкөй жарандарда келип кайрылуулар болуп атат. Омикрондун өзүнө атайын вакцина барбы же
Мына ошол мурунку вакциналардан эле алып сактансак болот. Мурунку вакциналардан алып сактансак болот деп эми атабыз. Себеби булардын структурасы бир эле эмеде болгондуктан, айрым бир аз жанагы белковый структурасынан гана айырмалар болбосо, негизинен булардын жана ошого жооп бере турган антиген, антителалар бирдей эле. Ошондуктан жаран кайсы гана вакцина албасын, эгерде ал 2 доздан алган болсо анда толук кандуу эмеге мүмкүнчүлүк болот. Эгерде алган вакцинасына 2 доздан алганына 4 ай же 6 айдан ашып кетсе, демек анда ал ревакцинация деп коебуз, 3-чү доздан алганга мүмкүнчүлүк бар. Барып алып койсо, аларган адам үчүн бир топ жанагы эффективдүү болот деп айта алабыз. Анан омикрон канчалык деңгээлде кооптуу деп айтат элеңиз? Анткени азыр мисалы баягы бир түшкүргөндө эле ошол эле учурда 100 адамга жугуп калышы мүмкүн деп, жугуу жолдору аябай тез деп айтылып жатат да. Бул жерде омикрондун өзгөчөлүгү, эгерде бир бөлмө ичинде канча адам болсо, ошонун баарын мындай жуктуруп коюуга мүмкүнчүлүгү жогору дейт. Берки буга чейинки альфа, бета, дельта караганда. Ал эми омикрондуку эгерде буга чейин биз эме алып келгенбиз, бир үй бүлөдө 7 адам болсо, ошондон 2 адамдан табылгандар болгон буга чейинки штамдарында. Ал эми омикрондо ошол үй бүлөнүн баарынан вирус алып калышы мүмкүн деген эмелер айтылат. Себеби мунун жанагы жогорку деңгээлде жугуучу болуп эсептелгендиктен буларда үй бүлө мүчөлөрүнүн баарынан табылып калышы мүмкүн. Бирок алардын баарынан эле жанагы оорунун белгилери пайда боло бериши да мүмкүн. Себеби ар бир организм ар башка дегендей, айрымдарда эч кандай белги, оорунун белгилери берилбейт. Жана бессимптомдуу деп коебуз, берилбестен өтүп кетиши мүмкүн. Негизи канча убакыттан баштап ошол белгилер билине баштайт экен? Омикрондун белгилери ошол 1 күндөн 14 күнгө чейинки аралыкта жатат. Себеби эгерде организмге көп сандаган эгерде вирустук сан кирген болсо, ал ошончолук бат аралыкта өсүп чыгат. Эгерде азыраак санда кирип чыкса, ал организмге кирип жана өрчүгүчөктү бир топ убакыт кетип, ал ошол 14 күнгө чейин жетиши мүмкүн. Негизинен ошол 1 күндөн 14 күнгө чейин. Себеби бизге кайрылгандар болду, ошол бетап менен контакт болгон оорулуу менен. Ошонун 3 күн аралыгында анда ошол оорунун белгилери пайда болгон. Жалал Абадта азыр абал туруктуу деп айта алабызбы? Абал курч десе болот, салыштырмалуу. Бизге буга чейинки айларда бизде абал бир топ стабилдүү болуп келген, ноябрь, декабрь айларында. Жыл башынан баштап, январдан баштан баштап бул көрсөткүч 4-5 эсеге жогорулаган. Бүгүнкү күндө ошол бир топ ошол эмеде туруп калсак болот. Андай жогору кетүү эмесине кеткен жок. Ошол бир калта турат. Төмөндөп да кеткен жок. Төмөндөп кете элек десек болот. Ошол бир эмеде туруп калды. Мүмкүн болсо ошондон ары андай басамайт деген ойдобуз. Эгерде дагы да ошол жарандарыбыз эрежени сактаса, бет каптагын антисептик колдонуу, аралык сактоо, эмдөөнү алган болсо, демек биз эгерде ушул эрежелерди сактаган болсок, ушул жакын арада басаңдайт деген. Абал басаңдайт деп айта алабыз. Ал эми Жалал Абад облусунда азырынча каттала элекпи? Бизге ошол катталды деп айткан жок, бирок ошол кечээ күнгө массалык маалымат каражаттарында айтылгандай, Согмак сактоо министрлигинде ошол өлкө аймагында бардык региондордо катталды деп мындай эме берип атат. Маалымат берилип жатат, бирок сиздер неме кыла элексиздер? Биз ала элекпиз, ал ошол кимдерден катталгандыгы боюнча бизде маалымат жок. Анда көрүүчүлөрүбүзгө мына ошол мисалы бул ооруга кабылганда көбүрөөк суюктук ич деген сыяктуу эле тамак ашына дагы көңүл буруулар айтылып жатат. Аны менен катары эгерде иммунитети алсыз болсо, ошол адам бир аз оорураак ооруп калышы дагы мүмкүн деген кептер бар. Ушул боюнча дагы айта кетели, эмнелерди көбүрөөк жешибиз керек азыркы учурда? Азыркы учурда эгерде жаранда кайсы бир оорунун белгилери пайда болгон учурда эң биринчи дене табы көтөрүлөт. Сөз түрдө суюктуктарды ичиш шарт. Себеби организм ошол мезгилдерде суюктуктарды талап кылат. Ошол эмени сактап калуу максатында суюктуктарды ичүүсү зарыл. Андан сырткары жана бөлмөнү бат-бат желдетип туруу дагы жакшы. Себеби жана ошол бөлмөнү организмден бөлүнүп чыккан вирустардын нагрузкасын азайтуу максатында бөлмөлөрдү желдетүү. Мындай эгерде эмеси жакшы болгон болсо, ошол бир аз активный эмеде болуу дегенибиз айтып кетер элек. Андан кийин активдүүлүк. Андан сырткары ошол
азыркы жашыл жемиштерди, алмаларды, азыр кайсы эмелер болсо ошону көбүрөөк колдонгону жакшы деп. Кудай сактасын дейли, бирок эгерде кимдир бирөөдөн мына ошол сиз жогоруда айткан белгилер пайда боло турган болсо, алар кимдерге кайрылыш керек жана анализди кайсыл жерге барып тапшырыш керек? Эгерде адамда кандайдыр бир ошол жогоруда айтылган белгилердин бир нечеси пайда болгон учурда, ал өзүнүн үй бүлө дарыгер тобуна кайрылышы шарт. Ошол жерден ага тиешелүү дары-дармектер жазылып берилет. Эгерде ошол кандайдыр бир өтүш бараткан учурда ага анализ талап кыла турган болсо, жакынкы бизде Жалал Абад шаарында, ошо Жалал Абад шаарынын айланасында жашаган жарандар биздин дарекеге тапшырышат. Эгерде алыс жанагы район шаарларда, мисалы Аксаловка, Токтогул райондорунда булар ошол өздөрүнүн саламаттык сактоо мекемелерине тапшырышат. Же ошол жердеги аймактык мамлекеттик санитардык түзүмдүү борборлоруна барып тапшырса болот. Ошол жерден анализдер алынат. Анализдер бүт баары бизде акысыз жасалат. Дары-дармектер жетиштүү элеби бизде? Бүгүнкү күндө булар боюнча ушу бүт жанагы саламаттык сактоо мекемелеринде дары-дармектер жетиштүү 2 айлык запас менен камчылашкан. Ал жерден бир эле дары-дармек эмес, ошол өздүк коргонуу каражаттары, дары-дармектер и ошо жанагы дарыгерлерди, медайдарды окутуу процесстери буга чейин жүрүп келген. Ыраазычылык билдиребиз сизге убактыңызды бөлүп, бизге атайын келип ушундай маалыматтарды бергениңизге. Дагы бир ирет ошол биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн өзүңүздүн эскертүүлөрүңүздү, кайрылууңузду жасап кетсеңиз болот. Ошо жалпы жарандарга айтар элек, мына биз ушул апрель айынан бери эмнени айтып келебиз. Бирок бүгүнкү күндө биз облус аймагында жалпы 62% биринчи доза менен болсо, 50% экинчи доза менен камсыз кылып келдик. Бирок дагы да болсо бул биздин облус үчүн мындай көрсөткүч аз деп эсептелинет. Ошондуктан жарандарыбызды эмдөөнү алыңыздар. Андан эч кандай кооптулук жок десек болот. Сиздердин организмиңерге пайда гана келтирбесе, эч кандай зыян келтирбейт. Ошондуктан эмдөөнү алыңыздар, саламатта болуңуздар деп айтып кетерлик. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Урматтуу көрүүчү, дагы бир ирет эсиңизге сала кетели. Сиз өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугу үчүн сөзсүз түрдө аралыктарды сактап, санитардык эрежелерди сактаңыз. Ошону менен катар эле дарыгерлер сиздерге эскертип жүргөн ар бир кеңешти эске ала жүрүңүз дейли дагы. Эгерде сиз адам көп жайга бара турган болсоңуз, сөзсүз түрдө бет кап жана антисептиктерди колдонууну унутпаңыз деп калабыз. Ал эми биз сиздер менен бүгүнчө гана коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар, оорубаңыздар дейбиз. Эгерде сиздин кайсыдыр бир оору боюнча билгиңиз келсе, сөзсүз түрдө биздин WhatsApp номерлерибизге кайрылсаңыз болот.